Болот Алаков атындагы Жалпы орто билим берүү мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Молдосанова Алтынгүл Карымшаковнанын 9-класстар үчүн кыргыз тилинен даярдаган сабагы. Саламатсыңар менен сүйүктүү окуучуларым. Кутмандуу күнүңөр менен. Маанайыңар жакшыбы? Азаматсыңар. Анда бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар төл жана бөтөн сөз, ага коюлуучу тыныш белгилер. Сабагыбыздын максаттары менен да таанышып алалы. Сабактын билим берүүчүлүк максаты. Окуучулар төл жана бөтөн сөз жөнүндө толук маалымат алышат. Башка сүйлөмдөрдөн өзгөчөлүгүн билишет. Сабактын өнүктүрүүчүлүк максаты келтирилген мисалдар боюнча өз ойлорун аныктай алышат. Оозеки жана жазуу кебинде бөтөн сөздөрдү колдонушат жана тыныш белгилеринин коюлушун билишет. Сабактын тарбиялык максаты сөз байлыктарын арттырышат жана маңыздуу сүйлөөгө көнүгүшөт. Кана окуучулар, жаңы теманы түшүндүрүүгө киришебиз. Адамдар өз ара пикир алышууда же өз ойлорун жазуу аркылуу баяндоодо кошумча маани берүү, экспрессивдүүлүгүн арттыруу максатында өз сөзү менен кошо башка бирөөлөрдүн сөзүн, пикирин дагы колдонушат. Мисалы, күндө да бар бир кемчилик, ал өзүн өзү көрө албайт, деген экен Сократ. Мисалдагы кара менен басылган күндө да бар бир кемчилик, ал өзүн өзү көрө албайт деген бул бөтөн сөз. Ал эми деген экен Сократ деген сүйлөм болсо балдар төл сөз катарында берилди. Бөтөн сөз кепте айтып жаткан ойду толуктоо, тактоо же андан ары улантуу үчүн колдонулат дагы, төл сөздөн өзгөчө интонация аркылуу бөлүнүп айтылат. Демек, кепте кандайдыр бир максаттар үчүн колдонулган башка бирөөнүн сөзү бөтөн сөз, ал эми ага байланыштуу айтылган өзүбүздүн сөзүбүз төл сөз деп аталат. Эми төл жана бөтөн сөздөргө кандай тыныш белгилери коюлат экен балдар? Ошого көңүл буралы. Биринчи, бөтөн сөз төл сөздөн мурда келсе, бөтөн сөз тырмакчага алынып, андан кийин үтүрлүү сызыкча коюлат. Көңүл бургула. Мисалы, чындыкка ар дайым тике карайлы деп үйрөткөн даанышман. Бул жерде карасаңар, чындыкка ар дайым тике карайлы деген бөтөн сөз биринчи келди дагы, андан кийин төл сөз деп үйрөткөн даанышман деген келди. Эскертүүбү. Бөтөн сөз өзүнүн модалдык мааниси боюнча суроолуу же илептүү сүйлөм болсо, үтүрдүн ордуна илеп же суроо белгиси коюлуп, сызыкча сакталат. Мисалы, сен канчага келдиң? Деди аксакал. Көңүл бурсаңар балдар, сен канчага келдиң деген аксакалдын сөзү бөтөн сөз катарында келди. Ал эми ал сүйлөм болсо суроолуу сүйлөм болчу. Экинчи, бөтөн сөз төл сөздөн кийин орун алса, төл сөздөн кийин кош чекит коюлуп, бөтөн сөз тырмакчага алынып, баштамга менен жазылат. Мисалы, бирөө баласына мындай насаат калтырат. Жакырланып калсаң, жардылыгыңды досуңа да айтпагын, анткени дос да керсейип, көңүлүңдү оорутуп коет. Бул жерде балдар төл сөз биринчи келди дагы, андан кийин гана бөтөн сөз пайдаланылды. Үчүнчү, бөтөн сөз төл сөздүн ортосуна келсе, андан мурда келген төл сөздүн биринчи бөлүгүнөн кийин кош чекит коюлат дагы, бөтөн сөз баштамга менен башталып, бүт бойдон тырмакчага алынат. Андан кийин гана үтүрлүү сызыкча коюлат. Мисалы, ал ыйламсырап, атам келсе айтам, деди. Ал ыйламсырап, деди деген төл сөздүн ортосуна атам келсе айтам деген бөтөн сөз колдонулду балдар. Бул жерде пайдаланылган
тыныш берилерине жакшы көңүлүңөрдү бургула. Себеби сабагыбыздын кийинки бөлүктөрүндө канчалык эске тутуп калганыңар текшерилет балдар. 4. Төл сөз бөтөн сөздүн ортосуна келсе, бөтөн сөз толугу менен тырмакчага алынат да, төл сөз эки жагынан тең үтүрлүү сызыкча аркылуу ажыратылат. Адамга, дейт Чыңгыз Айтматов, эң оору күн сайын адам болуу. 5. Диалог түрүндөгү бөтөн сөзгө тырмакча коюлбайт. Ар бири жаңы жолдон башталып, сызыкча аркылуу жазылат. Мисалы, кел экөөлөп жейли деп өтүндү Аскар. Өзүң жегин. Коркосуңбу тамак жегенден? Эмнеге коркмок элем? Уялып жатасың го, атың ким? Айкыз. А меники Аскар. Бул жерде көңүл бура турган нерсе балдар, ар бир сүйлөм жаңы саптан башталып, буларга эч кандай тырмакча белгиси келген жок. Кийинки бөлүк болсо, китеп менен иштөө деп аталат. Китептин 206 бетиндеги 227 көнүгүүнү карагыла. Мында төл жана бөтөн сөздөрдү ажыратып, схема боюнча көрсөткүлө. Башкача айтканда, бул китепте берилген көнүгүүнү окуп, тыныш берилерине көңүл бурабыз дагы, аны схема түрүндө көрсөтөбүз. Силер муну туура аткарды деп ишенем балдар. Анда схеманын туура жазылышын байкап көрөлү. Азаматсыңар балдар. Анда кийинки тапшырмага өтөбүз. Бул сүйлөм түзүү деп аталат. Сүрөттөрдө улуу биздин инсандарыбыз жана алардын айткан даанышман кептери берилген. Ушул сүрөттү жана алардын айткан сөздөрүн пайдалануу менен туура сүйлөм түзүүгө аракет кылалы. Биринчи сүйлөмдө карасаңар, Чыңгыз Айтматов, анын айткан сөзү: биз дүйнөнү өзгөрттүк, дүйнө бизди өзгөрттү. Жалкоолонбой кичине тырышсаң эле баштаган жумушуң бүтүп кетет. Бизге тырышчаактык жетишпейт. Исхак Раззаков. Кана сүйлөмдөрдү түзөбүз балдар. Кийинкиси болсо, элибиздин тээ кылымдарды карыткан макал лакаптары берилген. Ушул макалдарды дагы бөтөн сөз катарында пайдаланып, өзүңөрдүн төл сөзүңөрдү кошуп балдар, сүйлөмдөрдү түзөбүз. Биринчи макал: ата сөзү алга тартат адамды, эне сөзү эпке салат жаманды. Дарактан мөмө алам десең, бутагын сындырба. Адамдан үмүт күтсөң, көңүлүң калтырба. Жакшы макалдар экен, балдар. Анда сүйлөмдөрдү түзөбүз. Азаматсыңар. Кийинки тапшырма балдар сүйлөмдөрдү толуктоо деп аталат. Көпчекиттин ордуна тиешелүү сөздөр коюлуш керек. Алардын жооптору кийинки варианттарда берилген. Силер ушул варианттардын ичинен кайсы сөз маанилик жактан туура келип жатканын тандап туруп, ошол вариантты туура деп белгилейбиз. А варианты: турмуш бул чоң деңиз, андагы ар бир адам балыктар деп айткан Уильям Шекспир. Б варианты: мектеп бул чоң аалам, андагы ар бир окуучу келечек деп айткан Уильям Шекспир. В варианты: дүйнө бул чоң сахна, андагы ар бир адам актерлор деп айткан Уильям Шекспир. Г варианты: үй бүлө бул чоң мамлекет, андагы ар бир адам атуул деп айткан Уильям Шекспир. Терең ойлонуңуз балдар.
Экинчиси А варианты. Түгөлбай Сыдыкбеков мындай деп айткан: Түгөнбөз кенч мага китеп болду. Б варианты. Чыңгыз Айтматов мындай деп айткан: Түгөнбөз өнөр мага жазуучулук болду. В варианты. Чуң ата мындай деп айткан: Түгөнбөз байлык мага өнөр болду. Г варианты. Аалы Тукумбаев мындай деп айткан: Түгөнбөз кагаз мага кум болду. Жакшылап ойлонолу. Ал эми 3-чү тапшырма болсо. Дагы эле ушундай көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү туура келтирген вариантты тандап алышыбыз керек. Анда бизге кайсы вариант туура келет болду экен? Асы. Жер жарылса акындын жүрөгү аркылуу өтөт деген акын. Бсы. Тоо жарылса урандылар кокту аркылуу өтөт деген геолог. В варианты. Жер жарылса эненин жүрөгү аркылуу өтөт деген акылман. Г варианты. Вулкан жарылса лава ойдуң аркылуу өтөт деген вулканолог. Жакшылап ойлонуп туруп жооп берет деген үмүттөмүн балдар. Бул сүйлөмдөрдү толуктоо бөлүгү да аягына чыкты. Эмки кезекте кийинки тапшырмага беребиз. Бул бизге баткаруучу тест тапшырмасы. Мында жалпы 3 суроо берилет балдар. Ушул 3 суроонун ар бирине берилген 4төн варианттары бар. Ошол варианттын туурасын белгилеп алабыз. Анда кеттик. Биринчи. Бөтөнсөз кептин кайсы түрүндө колдонулат? А. Оозеки. Б. Жазуу. В. Оозеки жана жазуу. Жана Г. Колдонулбайт. Экинчи суроо. Бөтөнсөз буйрук иретинде болуп, сүйлөмдүн башында келсе, бөтөнсөз менен төл сөздүн ортосуна кандай белги коюлат? А варианты. Үтүр, тырмакча, сызыкча. Б. Илеп, тырмакча, сызыкча. В. Чекит, тырмакча, сызыкча. Же Гсы суроо, тырмакча, сызыкча коюлабы? Ойлонуп иштейбиз балдар. 3-чү сурообуз болсо, диалогдук кептеги бөтөн сөзгө тырмакча кайсыл жерине коюлат? А варианты. Башында жана аягында. Б. Коюлбайт. В. Ортосунда. Акыркы жооп Гсы аягында. Бул башында өтүлгөн тема боюнча кеттик. Кана андан ары тапшырмага кеттик балдар. Акыркы бөлүк бул үйгө тапшырма. Демек сабагыбыз да соңуна чыгып калды. Азыр 206 беттеги 228 көнүгүүнү карагыла. Мында сүйлөмдөрдү бөтөн сөз катары пайдаланып, аларга өзүңөрдүн сөздөрүңөрдү төл сөз катары кошуп, сүйлөм түзгүлө. Балдар, силерге сабак жактыбы? Анда сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки жолукканча сак саламатта калгыла.